Чет элдик тасмаларды кыргыз тилине которуп, тилдин өнүгүшүнө салым кошуп жаткан Учур мамлекеттик жаштар театрынын актерлору Болотбек Тилек жана Эрмек Казыбеков репортёрдун студиясына келип котормолору, алдыдагы пландары, азыркы жасап жаткан иштеринин максаты тууралуу суроолорго жооп беришти. Чет элдик кинолорду которууга эмне максат болду? Биздин позициябыз мамлекет биз үчүн эмне кылып берип коюптур эмес, биз мамлекетке эмне кылып бере алабыз деген позиция менен ар бир кылган ишибиздин максаты ушул да. Анан ушул котормо жаатында тандап алгандын бирден бир себеби кыргыз тилин өнүктүрүп, ушул мамлекет тарабына жакшы бир өзүбүздүн колубуздан келген салымыбызды кошсок деген жакшы уран менен жүрөбүз. Өзүбүздүн кинолор эми азыр кыргыз тилинде бар эле. Анан баягындай бизге сабак бере тургандай, адамдарды патриоттук деңгээлге жакшы мамилеге үйрөтө турган чет элдик жакшы тарбиясы күчтүү кинолор бар. Биз ошол кинолорду жөн эле ушуну которуш керек экен деп эле алып эле аны которбостон ошол кинону дегенде көрүп, ушунун кино аркылуу биз кандай жакшы таасирдүү нерселерди ала алабыз, ушул кино аркылуу элге кандай нерселерди бере алабыз деп ошол чет элдик кинолорду тандап алып туруп, анан ошол экени ар бирин профессионалдык деңгээлде профессионал актерлордун үн коштоосунун негизинде биз ушундай жакшы кинолорду элге тартуу кылып атабыз. Кинону которуу үчүн тандап алууга кандай топ иштейт? Эртеңки келе жаткан муунга жакшы бир мааниси терең, келечегине кандайдыр бир жашоосуна бир өзгөртүү киргизе алган, жакшы ой калтыра турган тасмаларды которолу деп репертуарды чогуу биргеликте тандайбыз. Келгиле могул тасмада сүйүүнү даңазалайт экен, ага кошуп достукту даңазалайт экен, жашоонун бумеранг экенин көрсөтөт экен, балдарга туура тарбия берүүнү көрсөтөт экен деген сыяктуу кинолорду тандап, анан мына бүгүнкү күндө акыбетибиз кайтып, чоң сериалдарды да которууга азыр мүмкүнчүлүк жаралып жатат. Биз албетте жаңы биринчи баштап атканда бардык актерлор билет, керек болсо биздин чөнтөгүбүздө капчыгыбызда акча жок эле, келгиле деп эле баягы бысмылда деп баштаганбыз. Анан өзүбүздүн капчыгыбыздан мамлекеттен кандайдыр бир каржыны күтпөй эле, баягы биз башында айткандай биздин уран биз мамлекет үчүн эмне кылдык деп анан бекер эле чакырып, мына бир күн келет, ошол күнү биз мына сиздерге кадимкидей контракт менен түзүп, контракт баягы документ аркылуу акча төлөп берген күн дагы келет деп баштаганбыз. Азыр мына ошол актерлорго дагы ыраазычылык билдиребиз. Биз бул дубляжда, бул котормодо атайын профессионал актерлорду колдондук. Капчыгыңыздарда кыргызчага которулуп бүткөн канча тасма бар? Садеже сен гана деген түрк кино тасмасы, андан сырткары диний кино тасмалар, пайгамбарыбыздын өмүр баяны, Аллахтын садык кулу барла деген сыяктуу кино тасмалар. Анан азыр Селчук каганаты деген 20 сериядан турган кыргыздын тарыхындагы, кыргыздын маданиятындагы, үрп-адаттарын дагы мына ошол кино тасмада даңазалаган, тастыктаган чоң бир серияда буюрса кадам таштап атабыз. Тасманын текстин которуу менен ким алектенет? Элнура деген биздин кесиптешибиз бар. Өзү түрколог, синхронный перевод менен иштейт. Манас университетин аяктаган, ийгиликтүү бүтүргөн кыз. Бизге ал кыздын келиши дагы бир чоң жайма болду да, мындай белек болду да. Себеп дегенде баягы жараткан буйругу менен эбептен себеп болуп эле биз деген ага чейин башка китеп которуп жүргөн, ушундай берүүлөрдү которуп жүргөн байкелер менен иштечүбүз. Алардан деле эч кандай тоскоолдук жаралган жок, бирок баягы буйрук менен ошол кыз бизге келип калды. Азыркы учурда ошол кыз бизге которуп берип атат. Анан өзүңүздөр да жакшы билесиздер, азыр кыргыздын эмесин, кыргыз тилди өнүктүрөбүз деп нукуралуулукка салып койсок, биз азыр бытовой нерсеге көнүп алганбыз да, күнүмдүк нерсеге. Анан элдерибиз түшүнбөй калышы мүмкүн кээ бир кыргыздын нукура сөздөрүн, кыргыздын грамматикасын. Себеп дегенде кыргыз тили аябай бай тилдердин бири да. Анан биз азыр колдон келишинче өтө төмөн эмес, анан өтө бийик эмес, ортоңку деңгээлде адамдар толук түшүнө ала тургандай, анан кыргыздын жакшы сөздөрүн колдонуп, ошол кинону, ошол мультфильмдин котормолорун Элнура деген кызыбыз бизге которуп берип атат азыркы бүгүнкү күндө.
Анан котормодагы абдан ийгиликтүү, себеп дегенде баягы биз башында айтып өткөндөй профессионал актерлор келип окуганда дагы алар дагы эч кандай кыйынчылык тексттен жаралган жок. Дароо эле шар окуп, үндөр дагы, тексттер дагы кайдымкидей киного, мультфильмге дал келет. Бир тасманы которуп даяр кылууга канча убакыт сарпталат? Убакытты кенен колдонсок, бул абдан жакшы да негизи. Анан кээде убакыт тардыгына байланыштуу, баягы орусча айтканда оперативно иштегенге туура келип калат да. Кудайым буйруса эми биз азыр жаңы кадам таштап, ийгиликтин эми гана баягындай үзүрүн көрүп баштадык. Ага чейинки аралыкта бизди эч ким шаштырган жок. Бизге мисалы үчүн эч ким келип мага могу кинону которуп бере калчы деген жери жок. Биз ушул кадамды жасаш үчүн биз атайын ушул кинолорду которуп, мультфильмдерди которгондо биздин убактыбыз кенен болчу. Бышырып, анан биз мисалы үчүн бир ай дегенде бир мультфильмди которуп бүтүп, бир ай дегенде бир кинону которуп бүтүп шашпай. Азыркы учурда Кудайым буйруса биз такшалып, команданы топтоп, ар ким өзүнүн ишин кылып калды, өзүнө тиешелүү иштерди кылып калды. Биз сиз айткандай бир кинону азыр 10 күндүн ичинде бир кинону чыгарып атабыз. Кудайым буйруса толук метраждуу, стандарттык деңгээлге туура келген 1,5 сааттык мультфильм болобу, 1,5 сааттык кино болобу, ушул экини бир жумадан 10 күндүн тегеретесинде бүтүргөнгө толук кандуу күчүбүздү жумшап атабыз. Демөөрчүлөр менен кандай келишимде иштейсиздер? Баягы орусча айтканда бартер деп коебуз го, алмашуу жолунда. Биз мисалы үчүн спонсор демөөрчү тапсак, биз ал акчаны ошол эле актерлорго беребиз. Актерлордун гонорары, актерлордун айлык акысы катары беребиз. Ошол эле жазып аткан монтажер байкелерге беребиз. Ошо үн эмени текстти которуп берген котормочу кыздын гонорарын төлөп беребиз. Биз болсо биз алып келген демөөрчүлөргө биз аларга ошол эле балким бир компаниядыр же бир өздөрүнчө бир уюмбу же кандай эмелер, ошолорду биз реклама кылып беребиз. Толук түрдө интернеттен, телевизордон бартер жолунда жасап беребиз да. Буга чейин ошо башында айтканда биз ушул эки ийгиликтерге жетели деп өзүбүздүн тааныш билиш, кесиптеш актерлор менен чындыгында баягы кадыр салып деп айтабыз го, кадыр үчүн чакырып, анан бүгүн келип берип туруңуз, суранып, биз ушундай иш кылып аттык элек, буйруса акыбети кайтат, балким сизде бир иш болсо биз сизге жардам берели деп алмашуу жолунда сүйлөшүп келгенбиз да. Алардын баарына чындыгында ыраазычылык айтабыз, ошол экиге өздөрү аябагандай ыраазы болуп, чындыгында ушундай жакшы иш кылып атсыңар, кадам таштап атсыңар, мындай ишти колдойлу. Кээ бир учурда чындыгында акча деле роль ойнобойт бул жашоодо. Адамгерчилик деген сапатты биринчи орунга койсок, биз көп ийгиликтерге жетебиз. Анан сценарийди көтөрүп алган, мага акча болсо анан ушуну которот элем дей берсек, отура берчү дейбиз чындыгында. Анан биз ошондуктан уялбай эле барып, байкелер болобу, эжелер болобу, бизден жаш актерлор болобу, ошо сценарийди көрсөтүп, биз ушундай иш кылып аттык элек, сураныч, балким өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн жол киреңди төлөп берели, же ордуна единица салып коелу дегендей жолдор менен башында ошентип актерлор менен ооз-эки келишим, ооз-эки суранычтарды жүргүзүп, Кудайым буйруса бүгүнкү күндө актерлорго толук кандуу гонорар төлөп берген күнгө жеттик. Анан дагы азыр элдин агымы көбүнчө саясат болуп кетти да көбүнчө. Анан баягы биз баягы Кыргыздын байыртадан келе аткан, баягы баарыбыз кеп кылып аткан элди бул туура жакка көрсөткөн, үгүттөгөн бул маданият болот эмеспи? Ошол маданияттын бир бөлүгү болгон бул кино да. Бул театр, кино. Биз ошол жактан дагы мына ушул тасмаларыбыз менен бүт эле элдин оюн саясатка эмес, мындай жакшы бир нукка дагы өзгөртөлү деген ой максаттар болду да. Максатыбыз акча табуу эмес деп айттыңыздар. Андай болсо үй бүлөңүздөрдү ким каржылайт? Бул эми мындай да. Ачык айтканда, Эрмек экөөбүз бир театрда чоң кызмат кылабыз. Театрда иштейбиз. Биз мисалга ала кеткенде азыр котормого, мисалы үчүн эртеден кечке чейинки убактыбызды жумшаган жерибиз жок. Эрмек экөөбүздүн баягы орусча айтканда подработок деп коет го. Айрым жерлерден экөөбүз тойго чыгып той алып барабыз, тамадалык. Балким клиптер болуп калат, кинолор болуп калат, ал жака чыгабыз. Өзүбүздүн үй бүлөлүк каражаттарыбыз ал закондуу түрдө кетип атты. Биз болгону жумушубуздан тышкаркы убакытта ошо башка убактыбызды текке кетирбей, башка убакытты жөн өткөрбөй, мисалы үчүн эртең менен 10дон түшкө 2ге чейин театрда иштесек, 2ден 6га чейин котормодо иштеп аттык.
Анткени себеби көп актерлор дагы эртең менен түшкө чейин же кечке чейин өздөрү жумушунда болот. Анан алардын да графигине карап биз көбүнчө учурда кечинде иштегенге аракет кылып аттык да. А күндүзгү учурда өзүбүздүн айлык алган жумушубузду иштеп аттык. Долбоордун өмүрү узунбу? Кадамга барып жатканда биз арканды албетте алыс ыргытканбыз, алыс таштаганбыз. Мен ишенем, биз ишенебиз. Бул мисалы азыркы которуп аткан сериалдан кийин дагы чоң-чоң сериалдар менен, чоң-чоң жакшы бир маңыздуу кино тасмалар менен эми Кудай канча убакыт берет, кандай мүмкүнчүлүк берет, бул албетте биздин маселе эмес, бирок биз колубуздан келишибизче, мүмкүнчүлүгүбүз жетишинче ушул ишти баштаган соң таштабаганга аракет жасап кызмат кылганга даярбыз. Бул нерсе көбүрөөк басым жасап, өзүбүздүн башка мурдагы иштерибизди кыскартып баштадык. Кыскартып, аларды сандыкка салып, кээ бирөөнү жокко чыгарып, муну менен жөн эле алектенбей эле коелу, муну токтотуп эле коелу бул ишти. Лучше ушуга кеткен убакытты биз көбүнчө котормого берели деп, азыр графигибизди акырындык менен өзгөртүп буюрса. Биз ойлойбуз, Кудайым буюрса, балким жарым жылдан кийинби, балким 1 жылдан кийинби биз толук кандуу эртеден кечке чейин же балким 24 саат котормо менен алек болгон күнгө жетели деп турабыз да. Кесипкөй актерлордун иши котормо менен эле чектелип калбайбы? Команданы чоңойтолу деп буюрса. Команданы чоңойтолу. Биз азыр командада мисалы үчүн 6 киши иштесек, 7 киши экенбиз. 7 киши иштесек, эми 17 кишиге чыгалы деп атабыз. Балким биздин ордубузду толуктай турган адамдарды биз өзүбүз көзүбүз жетип дайындап ордубузга койсок, биз үстүртөдөн контроль кылып турсак, биз азыркы учурда Эрмек экөөбүз пландап атабыз. Кудайым буюрса, өзүбүз сериал тарталы деген жакшы ой келип атат. Ушул кино тармагын таштабай. А балким азыркы учурда, балким Эрмекке башка кинолорго сунуш түшүп калабы же мага сунуш түшүп калабы? Эрмек съемкага барса, Эрмектин ордун, Эрмектин жумушун мен толуктап турам. А эгер мен кете турган болуп калсам, Эрмек менин жумушумду, менин ордумду Эрмек толуктап турат. Биз ушундай жол менен азыр сүйлөшүп атабыз, буюрса, бирок эч кандай чыгармачылыктан алыстабайбыз, буюрса. Колдон келишинче бардыгын өзүнүн орду менен алып кеткенге пландап жатабыз. Котормолорду каяктан көрө алабыз? Ошол биздин Залкар продакшн менен Изги студиясы биргелешип которуп жаткан кино, мультфильм, сериалдар, Кудайым буюрса, бүтүп өз ишин жыйынтыктаган учурда биз бүтөрү менен өзүбүздүн Залкар продакшндын атан YouTube каналы бар. Ошол YouTube каналга жүктөйбүз. Ошол YouTube каналдан дагы элдерден SMS аркылуу, комментарий аркылуу сунуштарды да күтөбүз. Балким Эрмек айтып кеткендей, бирөө бир жакшы кинону көргөн, ошол кинону кыргызча көргүм келет десе, мисалы үчүн бизге жөнөтсө, биз которуп, ошол эле өзүбүздүн YouTube каналга эле жүктөп турабыз. Жакшы ой пикирлериңер болсо, же болбосо кандайдыр бир сыныңар болсо, биз кабыл алууга ар дайым даярбыз. Жана албетте мына ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берип аткан сиздерге мына ушул Залкар продакшн атынан, Изги студиясынын атынан, жалпы биздин командабыздын атынан ийгиликтерди каалап, ыраазычылык билдиребиз. Элибизде ар дайым тынччылык болсун, жакшы бейкучулук жашоодо жашайлы, жакшылыктарды көрүшөлү.